Атактуу Шоро суусундугунун тарыхы 2 флягадан башталганын билет белеңиз. 1987 жылы Табылды Эгембердиев кадимки биз ичип жүргөн максымды сатыкка чыгарып көрүүнү чечет. Бирок улуттук суусундукту сатуу идеясы 5 жылдан кийин гана иниси Жумадыл жана энеси Сүйүн апанын жардамы менен ишке ашат. Максым кайнатканга казан, коюп ташыганга флягаларды жана керектүү азыктарды сатып алуу үчүн агайыны Эгембердиевтер апасынын 4 коюн жана 2 эчкисин сатышканын эскеришет. Максымдын алгачкы партиясын жасоого болгону 5-6 килограмм талкан сарпталган. Сүйүн апа өзү арпа кууруп, Максымды өзү кайнатып, сатыкка чыккан суусундуктун биринчи партияларын даярдап берген. Алгач Максымды Дордой базарына алып чыгышкан. 80 литрлик суусундук 2 сааттын ичинде сатылып кеткен. Ал кезде Дордой базары жекшемби күндөрү гана иштечү. Bir жумада бир чыккандарына карабастан, анда сатылган суусундуктардын көлөмү да көбөйгөн. Алгач 6, анан 8, бир аптадан кийин 10 флягага чейин сатылып баштаган. Бир туугандары Максымдын көлөмүн дагы көбөйтүшүп, эми суусундукту Ош базарында сатыкка чыгарышат. Табылды ага үйүнүн короосуна чакан цех куруп, Максым кайнатуу үчүн 20 казан орноткон. Технология боюнча Максым суусундугун 90 градус жылуулукта бышырып, андан соң бат муздатуу керек болгон. Бул үчүн агайыны уникалдуу чечим ойлоп табышкан. Алар флягаларды толтуруп, Аламүдүн дарыясына салышып, аркан менен байлап Максымды муздаганча сууда кармашкан. Шоро 2000 жылы толугу менен ири өнөр жай өндүрүш катары иштеп баштаган. Бул үчүн Эгембердиевтер Бишкектин эски сүт заводун сатып алышкан. Кыргыз улуттук суусундуктарды өндүрүү үчүн жабдуулар жок болгондуктан, инженерлик билими бар бир туугандар өздөрү айрым технологияларды иштеп чыгышып, өндүрүшкө ыңгайлаштырып алышкан. Мисалы, кою жарманы аралаштыруу үчүн өзгөчө аспапты ойлоп табышкан. Бирок көйгөйлөр да болбой койгон эмес. Азыкты ар бир баскычта текшерүү мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан 30-40 тонна суусундуктар жараксыз болуп, таштандыга төгүлүп калган учурлар да болгон. Шоро компаниясы азыркы ийгиликтерине жетүү үчүн бир топ кыйынчылыктарды башынан өткөргөн. Өндүрүштүн иштерин бир тартипке келтирүү бир нече жылга созулуп, 2006-2010 жылдары гана жолго коюлган. Бүгүнкү күндө Шоронун негизги командасында 300дөн ашуун адам иштейт. Ал эми ысык мезгилде кызматкерлердин саны 1200гө чейин жетет. Кыргыз улуттук суусундуктун даражасын дүйнөлүк деңгээлге чыгара алган ишкер Табылды Эгембердиев 2015 жылдын 16 майында каза болгон. Өмүрүнүн акыркы жылдарында Шоrodо активдүү ишмердүүлүгүн токтотуп, нукура кыргыз жашоосун чагылдырган Супара эс алуу комплексин өнүктүрүүгө көңүлүн буруп баштаган. 2022 жылдын жыйынтыгы боюнча Шоро 1 миллиард сомдон ашык киреше тапкан. Ал эми 2024 жылдын январь-сентябрь айларында Кыргызстан 120 тонна Шоро суусундугун чет өлкөлөргө экспорттогон.